15-ноябрь күнгө карай шаршемби. Бүгүн биз бул жума бою улуттук темасында сүйлөшүп атабыз. Ал эми бүгүн улуттук гү темасында буюрса ошол тууралуу кеп калабыз. Азыр жогоруда айтып кеткендей биздин коногубуз да келип калды. Өзүнүн ишин өтө мыкты билген, комуздун тим эле майын чыгара ойногон, ар дайым бардыгыбыз сиздердин назарыңыздарда жүргөн, тойлордо көрүп калабыз, мыкты сахналарда, ареналарда көрүп калабыз. Аябай таланттуу комузчу бүгүн бизде конокто, көптөгөн эл аралык сынактардын лауреаты Назбек Кенчинбаев. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Мантаңыз менен. Мантаңыздар менен. Жакшы келип алдыңызбы? Өтө жакшы. Ден соолук жакшы. Жакшы, рахмат. Алгач эле суроо, сиздин ушундай комузда кол ойнотконуңузду сиздин жаш кезиңизден баштап жакшы билебиз. Негизи эле ушул улуттук аспапты канча жашыңызда колуңузга алдыңыз эле? Улуттук аспапта албетте мен өзүм 6-7 жашыман баштап кармап баштагам. Ошондон бери Кудайга шүгүр колуман түшүрбөй, 1 саат жанымда болбосо дагы мындай сагынып кетем да. Азыркы күнгө чейин ошо улуттук аспабым, комуз жаным ар дайым жанымда. Жакшы. Айтсаңыз, Назбек, бул өзүңүз келдиңиз беле же кандайдыр бир үйдөгүлөрдүн демилгеси менен келип калдыңыз беле? Бул чөйрөгө баягы алардын калоосу болдубу же сиздикиби көбүрөөк кандай болду эле? Негизи аккан арыктан суу агат деп коет эмес барыбызда. Өзүм чоң атам чоң уста, чоң комузчу, чоң сүрөтчү, аябай таланттуу киши. Аны кыргыз элибизди баары билет деп ойлойм. Анткени ошо улуттук аспаптарыбыздын баарын азыркы малга чейин ошол кишиден алышат. Кенчинбаев Розобай деген чоң атабыз бар. Розобай чоң атадан көпчүлүк консерваториянын окуучулары да калып атканын көрүп жүргөнбүз. Консерватор ошол эле бир эле комуз эмес, көптөгөн аспапты өзүнүн биз Кыргызда 23 аспап бар. Ошо 23 аспапты тең ошо чоң атам чыгарып жана жасайт да. Мен билгенден 3 эле аспапты билем да. Комуз, ооз комуз, анан кийин темир комуз, анан кийин жанагы үйлем аспап, сыбызга. Негизи санап келсек, баягы 13-23 аспапка чейин чыгат. Комуздун эле канча бир түрүнө бөлүнөт. Анан кийин ооз комуздун эле додон баштап, ошо нотага салган ошо киши додон баштап сиге чейин ар бир тонализ менен жасалат. Ошондой эле чопочор ар бир тонализ менен жасалат. Анан герне, сурнай, жылажын, жыгач ооз комуз деген кетип берет да кыргыз аспапта. Жакшы. Азаматсыз, ушу комузда улуттук аспапта өткөндө эле ушундай Psyдын чыгармасын Gangnam Style'ды чертип койгон экенсиз, интернетте бум жаратты да. Бул эмнеден улам келди? Бул эми баягы отуруп эле азыркы соцсеттер, баягы биздин техника өнүгүп атпайбы? Баягы отуруп жаштар ошо мындай ой болду да, баягы жаштар менен баягы современный азыркы баягы кулакка сиңген баягы дүйнөлүк хиттерди айландырып ошо биздин комуз аспап ошондой дүйнөлүк хиттерден дагы ойной алса болот деген максатта ойноп койгонбуз. Ошо ойноп койсок жакшы, ар бир кыргыз элибиздин, ар бир баланын десем болот, ар бир элибиздин көз карашы абдан жакшы экен. Өзгөчө жаштарга да аябай жакса керек, Көбүнчө биздин элдер билбейт, ошо комузда ушундай музыкаларды ойносо болот экен, ушундай хиттерди ойносо болот экен деген баягы ушундай ой келди да. Ишеничти дагы болду. Бирок ал комузда дагы таланттуулар ойносо андан да сон болот атпайбы? Ошондо байкаш керек. Сиздин комузуңуз баягы өзгөчө комуз экен. Бул электрокомуз болуп калган экен. Ушунун тарыхына токтолсоңуз. Ушунун тарыхына азыркы эле айтып кеткендей техника өнүгүп жаткан себеби бул азыркы маалда баягы микрофон менен жакшы звук бере албайт да баягы комуздукунчу. Анан ушундай эмеге өткөнбүз, баягы азыр Кудайга шүгүр дейм, баягы оппа деп ойносоң дагы өзүң ойносоң да ар бир үнү жоголуп кетпейт. Жана так жана таза чыгарып бере алат да. Назбек, кимдин ою болду ушул? Ооба. Негизи эле мурунтан бери бар болчу, анан кийин ушу көптөн бери эле кыялданып жүргөм, ушундай комузга, ушундай электрокомуз кылсакпы, баягы өзүнүн өтө ыңгайлуу деп анан кийин заказ берип, анан ушу жасаттык буюрса. Чоң атаңыз жасады окшойт да. Муну заказ берилип, баягы чаптап, база менен кармайт, микрофон сыяктуу эле. Анан муну чаптап, бияка өзүнүн звукосниматель бияка коюлат да. Керемет. Ошондо менен
Анда ушунча сизди чакырдык. Азыр деле көрүүчүлөрүбүз күтүп калса керек. Ушундай сизден таланттуу комузчудан бир күү угуп койбосок болбойт. Улуттук күйлөрдөн. Ансы жибербейбиз сизди. Улуттук күйлөрдөн немесе шаңдуу күйлөрдөн аткарып берейин силерге. Бүгүнкү күнүбүз шаңдуу өтсүн, маанайлуу өтсүн дегендей. Немесе Атай Огонбаев атабыздын баардыгы билген ак тамак, көк тамак деген тамак. Ошол күнү аткарып берейин сиздерге. Келиңиз.
Баракелде, Назбек, баракелде. Бирден менен уктук го. Ооба, көзүбүздү албай эле карап калдык. Азаматсыз, колуңузга береке. Эң жогорку чеберчиликте аткаруу чеберчилигиңиз сонун болду. Рахмат, Азаматсыз. Биз эми азыр мындай жалпы көрүүчүлөргө деп ыктадык да, сиз өзүңүз жалгыз калган учурларда кандай күүлөрдү чертесиз? Күүлөрдү чертип эле негизи сиз эс аласызбы? Албетте, баягы күндө чарчап келгенде, албетте комуз, баягы комуздун үнүн, баягы комузга көнүп калгандан кийин комуз чертсем албетте эс алабыз. Ар бир кыргыз эс алат деп ойлойм да. Бир учурлар болгон, баягындай комуздун күүсүн издеп, бул интернет жаатынан көп таппай койгондо баягы мындай көчүрүп алайын, уккум келген учурлар болот да. Демек, анан уланта бериңиз. Ошо бул комуз эми ата-бабаларыбыздын белгилеп аткан бул үнү байыркы десем болот. Ар бир кыргыз элдин канына сиңген үн десем болот. Ошон үчүн албетте комуз жок тура албайбыз. Биз чарчасак дагы жогору айткандай, чарчасак дагы капа болгон түнү менен иштеп келип, ошо комуз күндө чертип келип, баягы үйгө келсең кайра эле черткиң келе берет да. Баягы кол черткиси келип, кулак уккусу келип эле дегендей. Биз билгенден сиз дайыма колуңузду жууп, анан кийин таза кол менен колуңузду кармаган жайыңыз бар. Бул комузга болгон сыйбы? Аспапты сыйлоо. Эң туура айттыңыз, абдан жакшы. Көбүнчө кандай күүлөрдү чертип аласыз? Көбүнчө баягы бизде кара күлөр көп эмеспи? Карамолду атабыздын, Ыбырай атабыздын көп күлөрүбүз бар. Албетте жанагыда интернетте жок күлөр бизде абдан көп. Бизде 1000-2000 күгө чейин бар. Ошол азыркы чыга элек күлөр, ата-бабабыздан калган күлөр абдан көп. Ошолорду азыр баягы запистен угуп, жаттап ошол күлөрдү, ошо күлөрдү кыргыз элибизге жеткирүү максатында жаттап, ойноп аракеттенгенге аракет кылып атасыздар. Сөз түрдө кылыңыздар, себеби дегенде бул деген алтын казына деп коет. Муну деген биз угушубуз керек, бизден кийин бөбөктөрүбүз угушубуз керек, андан кийинки бөбөктөр угуш керек. Бул улуу мурасты калтырышыбыз керек. Калтыра турган адамдарсыздар. Азаматсыз, Назбек. Ушунуздан жазбаңыз. Айтып өтсөңүз, жашыңыз жаш болсо да ушундай ийгиликтерге жетишип атасыз. Буюрса биздин улуттук аспабыбызды канча деген өлкөлөргө таанытып келдиңиздер. Ийгиликтин сырын менен бөлүшүп кетсеңиз, кандай сапаттарга ээ болуш керек? Ийгиликтин сыры албетте бул 99% эмгек, 1% талант деп эмеспи? Албетте эмгек кылыш керек. Ошо ар бир кесипке кызыгуу менен алек болуш керек деп ойлойм. Кызыгуу аракет, ошо ар бир сүйүш керек. Кайсы кесип болсо да ар бир кесипти сүйүп, жана аракеттенсең, ошол нерсеге ийгилик жаратат го деп ойлойм. Рахмат, Назбек. Таңерте келип сонун күнү аткарып бердиңиз. Сиздерге чоң рахмат. Чармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Ушунуздан жазбаңыз, бар болуңуз, келип туруңуз. Рахмат сиздерге да. Ийгиликтер болсун. Рахмат.